Эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, тамагыңыздар даамдуу болсун дейли. Сиздер таңкы дасторкондо олтурганда биз жалпыңыздарга бир сүйүнчүлөп жакшы кабарды жарсылалы деп турабыз. Сүйүнчү кыргыз журту деп баштайлы сөздүн башын. Анткени баягы аял затынын касиеттүү улуу баш кийими болгон элечек ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирди. Ошентип 2023 жылдын 6 декабрь кыргыз тарыхында өзгөчө мааниге ээ болуп калды. Улуттук баалуулуктарыбызды дүйнөгө жайылтууда жана аны мурас катары сактап калууда мунун дагы бир орду чоң экендигин баса белгилегибиз келет. Энелер кийген элечек эң сонун бир күнүбүзгө көрк кошуп, бүгүнкү күндө кыргыздын энелерин, жеңелерин, эжелерин, айтор аял затын өзгөчө бир бийиктикте көргөзүп аткан касиеттүү баш кийим десек болот эмесе. Дал ушул темада кеп кылуу үчүн студиябызга меймандарыбызды чакырдык. Дагы бир жолу кубаныч менен сүйүнчү айтып, биз дал ошол меймандарыбыздын өз оозунан угалы деп турабыз. Анда эмесе ЮНЕСКО иштери боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы Сабира Солтонгелдиева Самидиновна бүгүн бизде төрүбүздө мейманда. Кош келиңиз. Жана ошондой эле Кийиз дүйнө коомдук фондунун ус чебери Бурул Исмантаева эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Куттуктайбыз алгач. Чоң рахмат. Биринчиден силерди да куттуктайбыз. Бүт кыргыз элин да куттуктайбыз. Ушундай биздин чоң жакшы жаңылык болду кече. Биздин элечек ЮНЕСКОнун тизмесине кирди. Өзүңүздөр билгендей 2019 жылы биздин калпак киргизгенбиз, ак калпагыбызды, манас үчүлтүгү кирген, боз үйүз кирген. Андан кийин дагы бир биздин ушул маданий мурастын, сыймыгыбыздын, биздин эжелерибиздин, апаларыбыздын, энелерибиздин эмесин биз бейзаттык мурастык ЮНЕСКО тизмесине киргиздик. Кандай сонун кубаныч, э? Ооба, эң сонун жаңылык. Бул кабарды укканда сиздеги сезим кандай болду? Биз бул кабарды көп убакыттан бери күткөнбүз. Бул мен үчүн аябай кубанычтуу, сонун жаңылык болду. Биз Кийиз дүйнө мүчөлөрү баардыгыбыз ушундай ушул жаңылыктан кийин өзүбүз дагы күч, дем күч алдык да. Элечекти дагы жайылтуу үчүн бир топ иш-чараларды уюштуруу дагы бир эргүүлөр келип, өзүнчө бир. Ооба, Кудай буйрса биз мындан ары дагы изилдөө иштерин тереңдетип, жерлерди кыдырып дагы изилдөөнү улантабыз. Кийиз дүйнө коомдук фондунун өзгөчө эмгегин баса белгилеп кетишибиз керек. Атайын элечек долбоорун иштеп чыгып, аны ишке ашырып, ушул аз убакыттын ичинде элечектин баалуулугун таанытууда, жайылтууда абдан бир чоң жумуштарды аткардыңыздар, китеп чыгарып, видео тасмаларды тартып дегендейчи. Бүгүнкү күндө Айда эжебиз дагы азыр Италияда жүрөт. Ушундай бир жооптуу иш менен биз экран аркылуу дагы салам жолдоп, ыраазычылыгыбызды билдирип коелу. Сөзсүз түрдө мына ушундай бир алгылыктуу иштерди колго алып, улут үчүн, улуттун келечеги үчүн мыкты иштерди жасап аткандыгына биз кубанычтабыз. Эми Сабира Самидиновна мына ушул каттоо үчүн, тизмеге киргизүү үчүн кандай жолду басып өттү, эмне иштер менен далилдеп берип анан биз элечекти өзүбүздүн атыбыздан каттатып атабыз. Эң биринчи бул абдан жооптуу чоң иш. Бул биз ошол 2019 жылы калпакты каттандан кийин айдайлар менен башка чеберлер менен отуруп сүйлөшүп калдык да, элечекти киргизсек да жакшы болмок. Бул биздин бир сыймыгыбыз, аял затын дагы көрсөтүп, баш кийимин, улуу баш кийимдичи. Дүйнө жүзүндө да карасаңар да ушундай традиционный аялга таандык бир баш кийимдер аз да. Анан кийин ошонун себебинде да жайылтып эл аралык деңгээлде 2019-20 жылда эле ишти баштаганбыз. Бул эфирден пайдаланып чоң ыраазычылык, бул чоң жамаат иштеген. Эң биринчи Маданият министрлик менен иштедик, Кийиз дүйнө менен, башка чеберлер менен иштедик. Анан кийин аны ЮНЕСКОга каттаганда да жөн эле кагазды берип койбойбуз. Анын аркасында чоң иш жатат. Биринчиден заявканы толтуруш керек. Аны биринчиден биз кыргызчадан толтуруп, чеберлер менен сүйлөшүп, ошондой болот, кандай өзүнүн эмелери бар, талаптары бар ЮНЕСКонун. Аны англис, француз тилине которобуз. 10 мүнөттүк кинону тартканбыз. Ошол 10 мүнөттүк кинону тартканга дагы Маданият министрлиги, Кийиз дүйнө чеберлер, анан кийин өзгөчө да бир эме Супара этнокомплекс жаңыл эжеге рахмат, өзүнүн дагы эмелерин берип чоң салым кошту.
бүт документтерди берип биз 21 жылы бергенбиз. 22 жылы тактап берип, анан кийин уже эл аралык бир оценочный баалуу орган деген бар, оценочный орган деп коет. Дүйнө жүзүндөн 12 эксперттен, эл аралык эксперттен турат. Анан кийин ошолор бир жылдан ашык оценкадан жүргүздү да, ошол ЮНЕСКОнун тизмесине киргенге кандай болот, талаптарына ылайыкпы, ылайык эмеспи деп. Өзгөчө дагы бир менден бир азчылык ошол эмеден Тышкы иштер министрлиги, биздин Франциядагы элчилигибиз, биздин ошол ЮНЕСКонун биздин да кызматкерлер чоң салып, аны дипломатиялык жол менен дагы переговорлорду өткөрүп, биз ушул көп жумуштарды өткөргөндө дагы бир биздин өзгөчө ыраазычылык биздин президентибизге, Садыр Нуркожо Жапаровго ушул ноябрдын 10 ноябрда атайын Францияга барганда дагы ЮНЕСКого да кирип, биздин башкы мүдүрүбүз Одри Озоли менен жолукканда дагы баалап эметкенде биздин ошол Кыргызстан баалуулуктарды сактаганга көп аракеттерди жумшайт, мамлекетте өзгөчө өзүнүн колдоосун көрсөтөт. Анан кийин биз ушул быйыл элечекти да бергенге да колдоосун сурап, атайын дагы ушул встреча өткөргөн. Анан ошондон айтып кетсе да, өзүңүздөр көрүп атасыздар, чоң жумуш, чоң жамааттын жумушу да салым кошулган. Анан кийин көп элдер ойлойт, албетте биз өзүбүздүн маданий мурас менен сыймыктанабыз, элечек, калпак, үчүлтүк менен. Бирок жөн эле кагазды берип койбой, анын артында дагы чоң жумуш турат да, бир жылдык да жумуш эмес. Өзүңөр көргөндөй 2-3 жылдык жумуштун натыйжасын кече көрдүк. Далилдеп жүрүп олтуруш керек да, бул кыргызга таандык гана нерсе, бул кыргыздын баалуулугу деп аларга көрсөтүп бериш. Эң биринчи ошол кыргыздарга таандык. Ошол биз кандай биз ушулга кандай сый урмат көрсөтөбүз биздин маданий мурастарга. Эң негизги кандай биз сактоо максаттарында кантип сактап калып атабыз, кантип популяризация кылып атабыз, элдерге кандай жайылтып атабыз, ошону баары далилдеп бериш керек да. Мына ушул жаңы эле эжекебиз айткан багыттардын баардыгын тең сиздер аткарып келатасыздар да, жайылтуу, изилдеп кайра жандандыруу сыяктуучу. Анан сиздер ошол изилдеп алып чыккан Кыргызстандын географиялык шартындагы баардык бир элечектердин ороо ыкмаларын аныктадыңыздар дегендей, ошол иштердин баардыгын камтылды болуш керек. Ооба. Бул негизи элечекти биз 2013 жылдан бери изилдеп келебиз. 2013 жылы жана 12 жылдары Кийиз дүйнө деген чоң фестиваль өткөргөнбүз. Ошондо бизде ушу салттуу кийимдер топтому, элечек керек болгондуктан ушул долбоорлорду иштеп чыгып, элечекти изилдөөгө киришип калдык. Элечекти 2013 жылдан баштап долбоордун негизинде Кыргызстандын бардык аймактарында изилдөө иштери башталып, анан 16 жылга өзүбүзгө элечек китебин жарыяладык. Ал жерде элечек жөнүндө чогулткан маалыматтарыбыз 13 жылдан бери келатканчы элечек китебин жарыяладык. Канча түрү бар деп айта алабыз? Ал жерде элечектин жалпы маалыматтары ошолор эле камтылганда, андан кийин 16 жылдан биз токтоп калбастан 19 жылы дагы бир чоң жыйнак чыгардык. Анын ичинде элечектин 20 түрү тастыкталып, апалардын ошо көрсөтүп бергени боюнча, алардын айтып бергени боюнча маалыматтардын баары такталып, тастыкталган так маалыматтар жазылды да. Сиз кийип турган элечек бул кандай түрү? Мен кийип турган элечек бул талас өрөөнүндө сары уруусуна тиешелүү элечек. Да, бир маанилүү эме айтып кетсем болот. Бул азыр унутуп калыптырмын. Ар бир мамлекет ар бир жылы 60 номинацияны эле кабыл алат да, мамлекеттерденчи. Ошондо дагы азыр ушул ЮНЕСКонун тизмесинде 145 мамлекеттен 730 ушундай сунуш номинациялар кирген да, маданий мурастардан. Анан кийин ар бир жылы 60 эле номинация каралат да. Анан кийин ушул жылы 60 номинациянын ичинен 18 номинация эң жакшы жазылган, эң жакшы даярдалган, мондай жакшы мурастар деп тандалат да, эл аралык эксперттер мененчи. Ошондо айтып кетсем, ошол 18 номинациянын ичинен биздин элечек да быйыл. Эң жакшы даярдалган, эң жакшы мондай сапаттуу номинация даярдалып, анан кийин жакшы мурас деп
60 номинациянын ичинен 18 номинацияда кирген. Кандай кубаныч, кандай сыймык. Жүрөгүбүз ушундай сыймыкка толуп, азыр интернет булактарында биздин ар бир мен кыргызмын деген жаран өзүнүн сезимдери менен бөлүшүп, сүйүнүп, кубанып турган учуру. Бул учурда биз дагы сиздердин кубанычты бөлүшөлү деп чакырып калган учурубуз. Анан мына бурулайм, сиз эң алгач элечекти канча жашыңызда кийип көргөнсүз, өзүңүздү кандай сезесиз? Элечек кийүү мен да кыялым. Мен азыр учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Бул кыргыз аял заты бул турмушка чыккандан кийин баардыгы кийишкен да элечекти орун. Эгерде ким турмушка чыгып элечек оронгонду кааласа, бизге келсе биз аларга сонун элечектерди ороп беребиз. Мен өзүм бул элечекти Кийиз дүйнө коомдук фондунун уюштурган окутууларына келип, бул калыптуу кийимдер топтомун баарын тигип, элечек орогонду үйрөнүп, анан кийин ошол жерде элечек ороп дагы иштеп калдым. Азыр дагы көп апаларга элечек ороп берем. Эң сонун, эң сонун. Сабира айым, мына жогоруда баягы элечекти изилдөө жолдору жөнүндө бурулайым айтып атпайбы? Эгер алдыда келечекте дагы жаңы маалыматтар табылып калса, жаңы ыкмалар табылып калса, ошол ЮНЕСКОнун тизмесине ошолор деле каттала берип кире береби? Маалымат катары. Маалымат катары биз азыр мына киргизгенден кийин маалымат катары ар бир 4 жыл биз айткандай отчет берип турабыз да. Мамлекет кандай сактап атат, дагы кандай жаңы эмелерди, пландары бар, кандай фестивалдерди өткөрүп атат деген ар бир 4 жылда биз ЮНЕСКОга отчет катары берип турабыз да. Кирди болду деген жок экен да. Жок, андай кирди болду жок, биз берип турабыз ушундай биз үчүлдүктү кандай сакталып атабыз, манас үчүлдүгүн, боз үйдү, ошо шырдактарды кандай ар бир 4 жыл, 4 же 6 жылда биз ушундай отчет берип турабыз. Ар бир 4 жылга изилдөө иштери болуп турат да буюрса. Ооба, буюрса биз азыр бул 19-жылы акыркы элечек китебибизде 20 элечектин түрү бар. Андан кийин да токтоп калбастан биз Кыргызстандын бардык аймактарында дагы изилдөө иштери жүрүп жатат. Анткени биз 40 эл болгондон кийин биз ойлойбуз да бул 40 түрлүү элечек болуш керек депчи. Анан бул 19-жылы чыккан китепте бир эле Кыргызстандын аймагы менен чектелип калган жокпуз. Биз Кызыл Суу кыргыздар менен изилдөө иштерин жүргүзүп, Вандык кыргыздар менен, Мургаптагы кыргыздар менен бардык алардын да элечектерин изилдеп, алар кандай урунушкан, ошонун бардыгы китепке киргизилген. 6-декабрь деп майрамдап турабызбы? Буюрса 4-декабрь деп үчүлдүктү майрамдап атабыз, 6-декабрь деп ушул элечекти майрамдайбыз. Ушундай майрамдар деле боло берсин. Ар бир өлкө, мамлекет өзүнүн ушул маданий мурастерин сыймыктанып эл аралык деңгээлге өткөрөт. Быйыл мана биздин өзбек элибизден да өзбекский керамика кирди, адрас, албарас деп таджиктерден кирди, оперное пение деп итальянецтер киргизди. Көп номинация. Ар бир өлкө ушул өзүнүн маданий мурастын ушул ЮНЕСКО тизмесине эл аралык деңгээлге чыгаралык деп сыймыктанат. Биз да ушул арасындабыз. Кийинки кадам кайсыл баалуулукка басым жасалат? Максым буюрса 2 жыл. Кандай жакшы. Кудай буюрса. Ошол күндү да сүйүнчүлөп калалы. Ооба, сүйүнчүлөп калалы ошол күндү дагы. Мен учурдан пайдаланып, азыр ушу бизге көрсөтүп берген, бизге өздөрүнүн билген салт санааларын, элечек жөнүндөгү бардык маалыматтарын берген бардык апаларга ыраазычылык билдирип кетет элем. Бул апалар Кыргызстандын аймагында жана Кызыл Сууда, Мургапта Вандык кыргыздын апалары бизге көрсөтүп берген. Эң биринчи ошол биздин апаларга, энелерге чоң рахмат. Ошо элечекти башынан түшүрбөй, акыркы убактарда көрүп атасыңар кийип жүрөт. Акыркы убакта дагы ошол көп биз маданий мурастарга дагы мамлекет тараптан дагы көп эме колдоо көрсөтүп атат да. Аны өзгөчө ыраазычылык биздин элер, апалар, эжелерге ушул ак элечекти башынан түшүрбөй кийип жүргөнгө. Бар болуңуздар, сиздерге дагы ийгилик каалайлы. Кас элечеги калдайып, көчтүн көркү энелер деп илгертен элибизде айтылып келген. Андыктан мына ушул кыргыздын аял затын, энелерин даңазалап турган, бийиктетип турган касиеттүү элечек эми Кудай буюрса ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесинде кылымдар бою сакталып турат. Дал ошол күндү, дал ошол саамалыкты белгилеп, дагы бир жолу жалпы кыргызды куттуктайбыз жана биз бүгүнкү студиябыздын меймандары ким экенин дагы бир жолу эсиңиздерге салгыбыз келет. ЮНЕСКО иштери боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы Султангелдиева Сабира Самидиновна, ошондой эле ус чебер Батма Исмантаева, Кийиз дүйнө коомдук фондунун ус чебери. Эмесе биз маекти аяктайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Алдыда дагы айта турган кызыктуу кептер бар.
Кочкоров Нышанбек